Мына бүгүн 28-ноябрь 2019-жылы Панчулуу районунан Чалдаб районунун шайыр апалары, кайныдан Рая эже, мынакей Райла эже, гуманитарный экономик бөлүштү иштейт эжебиз, жаңыл эже, Доктор агай, мынакей биздин шайыр апалар бүгүн концертке филармонияга келип атабыз. Татасыңбы? Кандай бүгүн ким сүйлөп тургандар барбы? Бүгүнкү кандай настроениеңиздер кандай? Айтып коюңуздарчы. Бүгүнкү концертти Солто коомунун төрагасы Эркин Тентишев уюштуруп, бизге билетибизди алып берип, жол киребизди төлөп, мына бүгүн апаларды эс алдырып, концертке келип отурабыз. Рахмат. Эми кимдердин сиз сүйлөп койбойсузбу байке? Биринчи жолу биздин Жайыл ата коому менен келип атасыз. Сүйлөп бериңиз мынакей. Бул коллективге мен биринчи жолу келип атам. Булардын маанайы бүгүн аябай шаттык мүнөздө. Баары тең жакшы шайыр экен. Жолду каратар эриктирбей ырдап келишти. Мен ушундай организатор биздин Бекага рахмат айтабыз. Ошо иштерине ийгилик каалайбыз. Денсаулыктары чың болсун. Значит, ушунчалык коллектив ынтымактуу болгон сайын буларга Кудай берет деген ишенимде бололуп баарыбыз. Рахмат. Жаңыл эже сиз сүйлөп коюңуз. Шайыр апалар менен мен да биринчи жолу кезигишип атам. Аябай жакты, жакшы апалар экен. Үндөрү болсо филармониянын артисттерин бияка эле таштайт экен, алардан да ашып кетет экен. Ошол денсаулык каалайм. Күйлүгүчтүү болуп, ушинтип эле ырдап, шаттанып шайыр болуп жүрө берсин. Дагы бир экөө. Рая эже ыр жасат. Ой, мала. Ырдайт. Ой, мен дагы ушу карт айтпайт менин заманам деп ушу жаштар менен келдик. Көрөлү деп концертти. Көңүлүбүздү ачып жашаралы деп. Рахмат. Рахмат жакшы кишилерге дагы. Ушундай бизди Жайыл ата коомунун тиги башчысы ким эле? Руслан Насыралиев, Солто коомунун төрагасы Эркин Тентишев. Ошол кишиге рахмат. Көңүлү ачсын деп минтип бесплатный бизди алып келип атат. Рахмат. Сиздер да бүгүн күндүн суугуна карабай дагы жаш кезекте эскер концертке келип атабыз деп өзүңүздөрдүн маанаңыздарды көтөрүп келгениңиздерге сиздерге да рахмат. Келебиз дегендер багы келбагендар бар, бирок баары бир буйруган күнкөн биз Солто коомунун төрагасы Эркин Тентишевге ыраазычылыкты билдиребиз. Жана Жайыл ата коомунун төрагасы Руслан дагы уюштуруп, мынакей билетибизди анан келген жол киребизге чейин кам көрүп атат. Бул биринчи эле жолу эмес, дайыма Эркин байке бизге ушу 6 жылдан бери бизге дайыма көмөк көрсөтүп жүрөт. Анан ушу бизге Солто коомуна, Жайыл ата коомуна ыраазычылык билдирип коелу. Биздин элибиз тынч болсун. Апаларыбыз дайыма эле ырдап эле, аман эсен эле жүрөлүк. Эртең дагы бир жакшы бир чыгармачылык кечеге да барган жатабыз буйруса. Панчулуу району, Жайыл районунан даңкы чыгарып биз ушу колубуздан келген иш-чараларга активдүү катышалы деген эле жакшы нерселерибиз. Анткени биздин апаларыбыз абдан барган сайын сулуу болуп баратат. Улам жакшы көнөктөрдү тигип мына көрсөтүп койгучу дагы карчы. Улам күлгөн сайын, ырдаган сайын, анан Алыкул Осмоновдун да ырын ырдап атат. Панчулуу районунан келип аткандан кийин же болбосо кичине ырдап койбойсуздарбы? Кана? Кантип ырдайсыздар? Бул жерден да кичине видеого тартып. Жана бирлик Алатонун койнунда, Ашмаранын боюнда, Агырмендин оюнда, Аймагыбыз сонунда, Байыркадан калган кеп, Эрманаска алган бет, жолуккан жер биздин жер, касиеттүү ыйык жер. Байыртадан калган кеп, Эрманаска алган бет, жолуккан жер биздин жер, касиеттүү ыйык жер. Ой, рахмат. Өзүбүзгө кол чабалык. Бар болуңуздар шайыр апалар. Мына Жайыл ата коомуна 27 октябрда бир кой союп, Жайыл коомуна киришкен бүт бардык шайыр апалар менен.
коомго киргенде жөн кирбейли деп каада салтын жасап Жайыл Батырдын эрдигин даңгазалап, Темиржан эненин эрдигин даңгазалап Куран окуйт. Сиздер бар болуңуздар. Ушу аталарыбыздын рухтары колдук. Дайыма чыгармачылык иштериңиздер. Анан ошол жакшылык болсун. Ушу Бишкекке келип атканыңызда биз баарыбыз күнү сууктугуна карабай, баарыбыздын көңүлүбүз жакшы. Келбегендер эми кийинкиде келесиңер дейм. Дайыма шок болот да.